Саламатсыздарбы, урматтуу Элжи Жолдубаевич, Азамат Абаевич, урматтуу эстештер. Биздин баяндама министрлик дегеле абдан бир чоң, ар тармактуу анан оор бир тармактарды айтсак болот да, эң чоң министрликтер бири болуп калдык. Жаштар саясаты багытында 2021 жыл өзгөчө бир чоң өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Мына жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги бөлүмүнүн курамында болуп, 2021 жылдын аягында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин борбордук аппаратына келип, бизге учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Мына жаштарга көңүл бурууну мындай реалдуу түрдө көзгө көрүнүктүү жана ишке ашты деп айта алабыз. Буну жалпы жаштардын оюн айтып жатамын, себеп дегенде мына жаштарды министрдин орун басары деген статусту берүү менен маданият, маалымат, спортко кандай каралса, бул жылдан баштап жаштар саясатында да дал ушундай эле бирдей деңгээлде карай турган саясаттын башталышы болуп отурат. Деги эле биздин иш-чараларыбыз боюнча негизи жаштар деп айтабыз. Жаштар бул ким деп кыска бир айтып койсом, жаштар бул өлкөбүздүн дээрлик жарымынан көбү жаштар. Төрөгөндөн баштап 30 жашка чейин 58% жаштар түзөт. Жаштарды биз бийик тармактуу маданият министрлигинин карамагында көз менен гана карай албайбыз, себептен жаштар болгон тармакта бар. Бул сквозная тема. Армияда да жаштар, окуу жайда да жаштар дегеле бул абдан чоң тармак болгондуктан биз бардык тармакка киришүүгө акыбыз да бар, милдетибиз дагы чоң. Мыйзамда көрсөтүлгөн биздин жаш турагыбыз 27% түзөт. Бул 14 жаштан 28 жашка чейин. Өлкөбүздүн жарандарынын дээрлик жарымынан көбү 25 жаштан ылдый түзөт. Бул учурдагы статистикага караган маалымат. Иш-чаралар боюнча чоң биз иш-чараларды айтып кеттик. Бул биринчи иш-чара апрель айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Кожоевич Жапаровдун катышуусунда бизде жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаар деген долбоорубуздун сыйлоо азеби болуп өттү. Бул 1 жыл 2 жылдан бери өтүп келаткан иш-чара, анын жыйынтыгы 17 шаар катышып, анын жеңүүчүлөрү жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаар деген наамдар берилип, акчалай сыйлыктар берилип, ошонун алкагында президент жаштар менен жолугушуп, суроо жооп, абдан бир жакшы талкуулар болду. Мына бул долбоорду уланткыла деген бизге ушул тапшырмалар коюлуп, мына бул жылы ишти улантып жатабыз. Кийинкиси министрлик дегеле жаштар саясатында иш-чараларды өткөрүү менен көп учурда алек боло албайбыз. Себеп дегенде биздин ресурстарыбыз жетпейт, өзүбүздүн адамдык саныбыз жетпейт. Ошондуктан биз жалпы координациялык жумуштарды анан саясатты жүргүзөлү деген чоң бир курсту кармадык. Анын алкагында мына жаштар саясатында абдан көп эл аралык уюмдар иштейт, абдан көп уюмдар иштейт. Алардын бардыгын координация жүргүзүү, министрликтин астында топторду түзүү, мына чечим кабыл алуу эң алгачкы эл аралык уюмдардын деңгээлинде баштадык. Бул жаштар саясатында иш алып барган эл аралык уюмдардын координациялык кеңештер түздүк. Биз кез-кезде чогултуп турабыз, өзүбүздүн жана мамлекеттик пландарыбызды ошол уюмдарды чогултуп ал жерге айтып турабыз. Бизди иш-чараларды пландарыңар болсо, мына мамлекетте мындай тапшырма бар, ушунун негизинде түзгүлө деп биз багыттарды берип турабыз. Абдан бир өздөрү кубанып кабыл алып жатышат, себеп дегенде буга чейин өзү каалагандай, өзүнүн оюна келген толтура бир иш-чараларды өтүп келген да. Азыркы учурда бизден сурашат, силерде мамлекетте кандай приоритет бар жаштарга? Ошол негизинде пландарыбызды түзөлү деп. Мына учурда 20 жаштар оюну кирди. Бул координациялык кеңештин төрагасы министр Азамат Абаевич. Мына бул тармакта биринчи координациялык кеңеш түзүлдү. Кийинси Баткенге жардам деп биз өткөндөгү окуяда республикалык штаб түзүлүп, мына ошол штабты жетектөө, ишти жүргүзүү, координациялоонун биздин министрликке жүктөлгөн болчу. Ошол жаштарды сыйлоо аземин өткөрдүк. Ошол эле ыктыярчылар менен абдан тыгыз иштеп жатабыз. Мына учурдагы өткөн кечеги коңшу Казакстанда болгон окуяда дагы дал ушул ыктыярчылар менен биз жанагы ыктыярчылык жумуштарды аркалоого дагы негиз болду. Биз бул аркылуу көрсөткүбүз келип атат, жанагы ыктыярчылар менен республикалык масштабта тыгыз иш алып баруудабыз. Кийинкиси буга чейин ушул Жапония өлкөнүн колдоосу менен Проолдун катышуусунда Кыргызстан боюнча 10 жаштар
борбору ачылды. Кийинси мына Бишкек балыкчы көчкөнүнүн менен Карабалыкта, Карабора, Базар Кордон, Сузак, Чегабат, Исфана бул жерлерде жаштар борборлору ачылды. Мына азыр бул борборлорду туруктуу иштөөсү боюнча бизде азыр саясатты жүргүзүп жатабыз. Долбоорлордун баардыгын тең ошол жаштар борборлорунун алкагында өткөрүү боюнча биз мына багыттарды көрсөтүп жатабыз. Кийинкиси биздин жаш курак 14 жаштан башталгандыктан мына биз мектеп курагында жаштар дагы биздин базабызга, биздин багытыбызга кирип калат. Ошонун алкагында мыкты студент, мыкты жүз окуучулар деген сыяктуу долбоорлорду колдоп мына иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Бул окуучуларга арналган бир чоң иш-чаранын отчету. Кийинкиси жаштар улуттар аралык мамиленин ичинде жаштар арасында 80ден ашык улуттун өкүлдөрү барбыз. Алардын ортосунда биздин иш-чараларга аралаштыруу, чоң бир талкууларга катыштыруу, мен улутум башка болгону менен мен кыргыз жаранмын деген мындай идеологияны, ушундай бир саясатты, ушундай бир багытты көрсөтүү боюнча иш-чараны жүргүзүп, мына өткөн биринчи алгачкы форумду өткөрдүк. Абдан жыл өттү, баардык тең айтышты, мен Кыргызстандын патриотумун, бизге тиешелдиги кыргыздарга кылган мамиледе бизге да кылсаңар жакшы болот эле деген мындай абдан ачык жакшы сөздөр болду да. Мына ушунун алкагында дагы министрлик жумушту тыгыз алып бармакчы. Эл аралык жумуштардан Түрк кеңешинин жаш лидерлеринин 3-чү форумун Ош шаарында өткөрдүк. Кийинкиси жаштар билим, жаштар жана туризм, маданият, тарых деген 4 багыт менен бул 5 өлкөнүн катышуусунда анан Кыргызстан боюнча жалпы жаштарды алып барып мына Ош шаарында 1 жумалык форумду өткөрдүк. Кийинкиси Кыргызстан ушундай эл аралык оюндардан, иш-чарадан Кыргызстан Азия студенттердин форумун Ысык Көл областында билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрдүк. Кийинкиси жаштар жана спорт министрлеринин 5-чи жыйынына катышып келдик. Мына анын алкагында кийинкиси Түрк кеңешинин жаш лидерлеринин 4-чү форумун өткөрүү деген мына оң жак сол жакта турат. Биз Кыргызстан өздүн милдетибизди бул кеңештин алкагында 21-жылы абдан жогорку деңгээлде бир форумду өткөрдүк. Ал эми калган мүчө өлкөлөр мына 21-жылы могу жерде 7 иш-чараны өткөрмөкчү. Мына бул 21-жылы мына ошол иш-чаралардын алкагында жумушубузду жүргүзөбүз. Кийинкиси жана жогоруда айтып кеткендей эл аралык уюмдардын катышуусунда координациялык кеңешти түздүк дедик. Мына жаштар чөйрөсүндө иш алып барган коммерциялык эмес уюмдардын координациялык кеңешин мына түздүк. Бул биринчи жолугушуусу. Мына учурда катышкандар 54 уюм катышса, мына мыйзамдуу түрдө жана минустан өткөн. Азыркы учурда реалдуу иштегендери мына 20-30 уюм экен. Биз ошол менен тыгыз ишти баштадык. Кийинкиси координациялык кеңештин кийинки жолугушуусу болду. Дагы Кыргызстандын жаштарынын республикалык конгрессин өткөрдүк. Бул деген сөз өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бул жаштар саясатынын делегаттары, же болбосо жаш депутаттары сыяктуу көрсөк болот. Регион боюнча 100 делегат катышты. Мына делегаттарга биздин отчетторду бердик. Конгресстин төрагасы, орун басары шайланып. Бул деген сөз бара-бара биздин кийинки жылкы пландарыбызды коюп атабыз ушул жылга. Ушул конгресстин төрагалары биздин облустук чечимдерге катышса, облустук коллегияларда мүчө болсо деп себептегенде бул официалдуу өкмөт тарабынан түзүлгөн жобонун негизинде иштеп жаткан жаштарга 28 жашка чейин мына ушул координациялык кеңештин жолугушуусун өткөрдүк. Кийинкиси Чыңгыз Айтматов боюнча Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгын тапшыруу аземи бул 2 жылда бир жолу болот. 2000-жылдан бери келаткан сыйлык 35 жашка чейин каралат. 2 жылда бир жолу 11 багыт боюнча лауреаттарга 100 000 сомдук сыйлык менен төш белги менен катарлаш дипломаттарга диплом жана кызыктандыруучу сыйлыктар тапшырылат. Мына бул комиссияда бул жылы Эдил Жолдубаевич өзү төрага болуп, мына тапшыруу аземине өзү катышып берди. Буюрса бул иш-чара бул жылы эмес, кийинки жылы дагы бир эле өтмөкчү. Кийинкиси биз чоң багытты кармадык. Ишке жаш ишкерлер жанагы бизде өзүнүн изилдөөбүз бар. Ал жерде 2017-жылга чейин изилдеген болгон, изилдөө болгон. Быйыл биз кайрадан аны жандандырып жатабыз. Дал ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен жаштарда эки гана чоң көйгөй болуп чыккан экен. Эң ылдыйкы баалган бул жаштардын экономикалык бакубаттуулугу, анан маданияттуулуктун төмөндүгү. Мына биз мына 3-4 жыл өтсө дагы биз деле ойлоп атабыз, анчалык деле мисалы көп баягы өзгөрүү болбосун, учурдагы тенденцияга жараша биз ушул жумушту уланта берүүнү туура көрдүк. Мына креативдүү экономика, жаштар бала ишкерлер багыты, стартаптар, мына бул багытты министрлик негизги жаштар саясатынын ушул экономика багытында бир багыт катары карманып алдык. Акыркысы бул жаштар багытында иш алып барган 50 кызматкерге жаштар саясатында иш алып барган, жаштар менен иш алып баруу боюнча ушул биздин өнөктөштөрүбүз менен биргеликте аралаш
онлайн, офлайн түрүндө 50 студентти, 250 кызматкерди биз онлайн түрдө окутуп алдык. Жаштар деп анан сертификаттарды тапшырып, бул деген сөз кадр кызматы менен биргеликте буну бүткөндөн кийин жаштар саясаты боюнча иш алып барууга укуктуу, жөндөмдүү деген бир жыйынтыкка келсе болот. Эң маанилүүсү бул жылы биз 2021 баштап 2025 жылга чейинки иш планыбыз, концепциябыз бар, 30 жылга чейинки кабыл алынган. Мына ошол концепцияны аткаруу багытындагы иш планыбызды мына бул жылы мына жылдын аягы менен бекитип алдык. Буюрса ушул иш планыбыз менен мындан аркы жумушубузду аткара бермекчибиз. Концепцияны биз визуализация оңой болуш үчүн мына 9 багытка бөлүп алдык. Мына багытты негизинде себептегенде концепциядан чоң болгондуктан жаштарга бир бөлүп түшүнө тургандай кылып туруп, мына ракетанын негизинде формасында көрсөтүп алдык. Мына мындан ары бул иш чараларды жүргүзө бермекчибиз. Бул акыркысы мына 2019 жылдын аягы менен биз министрибиздин демилгеси менен учурда жаштар эң көп окуп жаткан китептерди аныктап, ошол китептерди сатып алдык. Мына ошол китептерди республиканын борборлорунда, жаштар борборлорунда кыдырып берип жатабыз азыркы учурда. Ошол эле учурда жергиликтүү активдүү жаштар менен жолугушууларды уюштуруп жатабыз. Негизги 3 чоң көйгөй болуп атат. Ошол көйгөйдү биз чечсек деген чоң калуу ниетибиз бар. Биринчиси бул жаштар, акимдер эмес, айыл өкмөттөр, мэрдер айтып жатат да, биз жаштар саясатына бермекпиз каржыны. Бирок баягы бизде статья жок деп атат да, жаштар боюнча кайсы статьянын негизинде берүү боюнча мүмкүнчүлүгү жок болуп атат деп атабыз. Биз ошону Минфиндин реестрине жаштар саясаты деген багытты деталдуу киргизүү планын коюп атабыз. Экинчиси муниципалдык жанагы муниципалитеттерде жаштар комитетин, анан жаштар борборлорун ачыш керек деген бир чоң биз жаштардан түшкөн чоң талап болуп атат. Мына ошонун атагында 2022 жылы иш алып бармакчыбыз. Көңүл бураңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Кийинки баяндоо туризм тармагы боюнча Шатманов Самат